Вы точно знаете, какой вкус лучше? Проверим вслепую? Вот этот вкус лучше. Вы выбрали Пепси? Ого! «Прими вызов от Pepsi». Ищи промо-стойки на Pepsi KZ. Бишкектин 1-май райондук соту экс-депутат Садыр Жапаровду айыпталып жаткан 3 берене боюнча далил жок деген негизде актап, 1 берене боюнча күнөөлүү деп тапты. Сот Жапаровду кылмыш кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча толук актады. Бирок бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Кылмыш жаза кодексинин 30 статьясынын 4 бөлүгү 227 статьясынын 2 бөлүгүнүн 1-3 пункттары боюнча күнөөлүү деп табылсын жана 11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылсын. Жазаны катуу тартиптеги түзөтүү абагында өтөсүн. Жазанын өтөө мөөнөтү 2017 жылдын 25 мартынан баштап эсептелсин. Садыр Жапаров өзүнүн ак экенин жүйө кармап, күнөөсүз жерден соттолгонун айтууда. Ал сот чечимин бийликтин буйругу деп эсептейт. Пикири мен макул эмесмин, бул өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жок, актады дагы анан соттолду. Эч убакта баягы буга макул эмеспиз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр дагы. Азыркы неме боюнча акталды. Эми как бы неме боюнча Акталганбыз, акташ керек болчу да. Эми бул бийликтин заказы болгондон кийин булар заказды аткан. Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов сот чечимин мыйзамсыз экенин айтып, жогорку инстанцияларга даттанаарын билдирди. Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу боюнча уюштурду деген берене менен Садыр Нуржоевичти күнөөлүү деп тапты. Бирок, мына ушул жерде айтып кете турган болсок, Эмилбек Каптагаев өзү соттук отурумга келип, башынан аягына чейин катышып, соттук предедадагы мени барымтага алууга Садыр Нургожоевичтин эч кандай тиешеси жок экендиги толук далилденди. Аны актап берүүнү суранам дегендигин булар эске алган жок. Сотту мына өкүмдө дагы бир мындай келтирген далил келтире алган жок. Анткен менен сот өкүмүн акыйкат деп баалагандар да жок эмес. КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков Жапаров колу менен кылганын мойну менен тартып жатат деп эсептейт. Андай пикир менен макул эмес. Анткени кумтөр боюнча куугунтук тегилгенге бул мурун дагы кылмыш жоопкерчиликке тартылган митинг, андан кийин Барскондо бул 4-чү уюштурулган чоң акция болчу да. Эми бул айта бериши мүмкүн, бул мени бийликтер аны куугунтуктапчы, бирок адамды барымтага алган, губернаторду барымтага алып, аны машина ичине камап, бензин менен өртөй иштегендердин бардыгы бул факт. Анын ошол барымтага алынганда машинадагы бул Садыр Жапаровдун карындашына бир туугандарына таандык болуп атпайбы. Одан кийин бул жерден саясий куугунтук менен анан кийин катардагы кылмыштын айкалыштырганын өзүнүн жөнү жок деп эсептейт. Садыр Жапаров 2012 жылдын күзүндө Бишкекте өткөн кумтөр маселесине байланышкан нааразылык акциясына катышып, ошол кездеги партиялаштары Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов менен чогуу 1,5 жыл абакка кесилген. Сот аларды бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп соттогон. Экс-депутат 2013 жылы Ысык көлдө кумтөргө байланыштуу башаламандыкка күнөөлөнүп, 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып, камакка алынган. Ал ага чейин сыртта баш калкалап жүргөн. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сурашкан болчу.